13-июндан 19-июнга чейинки аралыкта жол кырсыктарынын алдын алуу жана айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү максатында өлкө аймагында рульда аталышындагы рейд өткөрүлүп, 251 мас айдоочу аныкталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, ошондой эле 22240 жол эрежесин бузуу фактысы катталган. Алардын көбү коопсуздук курун тагынбагандар, көрсөтүлгөн ылдамдыктан ашырып айдагандар болгон. Ошондой эле мас абалында унаа башкаргандар, терезелерин мыйзамсыз караңгылаткандар, мамлекеттик номуру жок унаа айдагандар, тийиштүү документтери жок унаа башкаргандар, кызматкерлердин токтотуу талабына баш ийбей кармалган айдоочулар бар. Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 1537 авто унаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жол унаа кырсыктарынын алдын алуу максатында мындай рейдтик иш-чараларды мындан ары да күчөтөт.